Саламатсыздарбы. Эфирде жаңылыктар, студияда Алтынбек Бедилов. Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов кызматынан бошотулду. Бул тууралуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Уланбек Рыскулов өзү жазган арызга ылайык жумуштан кетти деп айтылат президенттин расмий сайтындагы маалыматта. Бул кызматка чейин ал геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары. Андан кийин комитеттин төрагасынын орун басары болуп 3 жыл иштеген. Былтыр август айынан баштап Уланбек Рыскулов өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетин жетектеп келген. Ошто 6 айлык баласы менен 4-чү кабаттан кулап түшкөн аялдын абалы канааттандырарлык. Ал эми ымыркай башынан жаратылып, анын абалы оор бойдон калууда. Окуя кече күнү кечки саат 5 чамасында Ош шаарынын Черемушки кичи районунда болгон. 40 жаштагы келин колундагы баласы менен жатакананын 4-чү кабатынан жерге боюн таштаган. Алгачкы териштирүүнүн жыйынтыгында жабырлануучу жолдошу менен пикир келишпестиктен улам Карабалта шаарынан Ошко бир тууган эжесинин үйүнө барган. Айрым күбөлөр соңку мезгилде келин спирт ичимдиктерин көп ичип жүргөнүн көрүшкөн. Окуя болгон күнү да кызуу абалда болгонун айтышууда. Азыркы тапта бул кырсык иликтенип жатат. Ош шаардык милициясы бул окуяны өзүн өзү өлтүрүүгө аракет жасоо беренеси менен каттаганы маалым болду. Ушуга окшогон окуя кече Бишкекте да катталып, Чыгыш 5 кичи районунда 53 жаштагы аял көп кабаттуу үйлөрдүн биринин 3-чү кабатынан боюн таштаган. Аял оор абалда ооруканага жеткирилген. Эми спорт жаңылыктарынан күтүлбөгөн жеңилүү. Казакстандын көкбөрү боюнча курама командасынын жарым финалда Өзбекстандын улакчыларына утулуп калуусу көпчүлүктү таң калтырды. Кече 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Казакстан Өзбекстан менен беттешип 4-5 эсебинде утулуп калган. Мындай жыйынтык оюн ышкыбоздору үчүн күтүүсүз болду. Себеби соңку 20 жылдан бери көкбөрүдө негизги күрөш Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда жүрүп келген. Мындан улам айрым адистер коңшу өлкөнүн спортчулары атайлап утулуп беришти деп жатышат. Кыргыз улакчылары арасында казакстандык көкбөрүчүлөрдү намысты алдырган үчүн айыптап, уят каргандары дагы чыкты. Казак командасынын жеңилүүсүндө кандайдыр бир саясат бар деген пикирлер дагы айтылууда. Бул туурасында Мирбек Айтикеев баяндайт. Ыңгайлуу жакка алып чыгат жана негизги бөлүк бүттү, убакыт бүттү. Бул жерде эми калыстын ышкырыгы жаңырды. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы спорттук мелдештер акырындап жыйынтыкталууда. Өзгөчө кечээ күнкү көкбөрү боюнча жарым финалдык беттештердин жыйынтыгы кызуу талкууга алынууда. Тактап айтканда, буга чейин күчтүү деп саналган эки команданын бири казакстандык курама Өзбекстандын улакчыларына уттуруп койду. Анда эсеп 5-4 эсебинде жыйынтыкталды. Демек, көпчүлүк күткөндөй Кыргызстан менен Казакстандын улуттук курама командаларынын финалдык беттеши болбой калды. Буга байланыштуу Кыргызстандын көкбөрү боюнча улуттук курама командасынын жетекчиси Талас Бегалиев казак улакчыларына нааразычылык сөздөрүн айтып, намыстандырып жаткан тасма интернетте тарады. Былтыр жакшынакай барып силерди сыйлап бергенбиз, ойноп бергенбиз. Бүт правилаңарга макул болуп ойноп бергенбиз былтыр. Астанага мен баргам былтыр. Жакшынакай бардыгына макул болгон. Кандай болду? Кандай болду? Баарына чыдап ойнодукпу? Эркек чабасаңчы. Эмне андай кылбай койдуңар? Колумуздан келген иштедик. Сиздер дуга кылыңыздар. Дуга жасап Силердин иштегениңер. Биринчи кылып койбойсуңар, Мержан. Ойноп койбойсуңар, намыс деген барбы силер? Бул спорт кой. Не политикага аралаштырасыңар? Жигитче ойноп туруп кетпейсиңерби? Күлүп жайнап жакшылап болду. Кыргыз-казак улакчыларынын айгышкан атаандашуусу 90-жылдарын соңунда эле башталган. Анда эки тарап Кыргызстандын же Казакстандын эгемендүүлүк майрамдарында президенттик кубок үчүн күч сынашып келген. Ал эми 2014-жылы өткөн биринчи көчмөндөр оюндарына коңшу өлкөнүн көкбөрүчүлөрү келбей койгон. 2 жыл мурдагы оюнда болсо эки курама финалда беттешип, Кыргызстандын көкбөрүчүлөрү 15-3 эсебинде ишенимдүү жеңишке жетишкен. 2017-жылы Астанада өткөн көкпар боюнча дүйнө биринчилигинде биздин курама коңшу өлкөнүн улакчыларына 4-1 эсебинде утулуп калган. Анда оюндун эрежелери өзгөртүлүп, улактын ордуна жасалма муляж колдонулган. Тай казандын орду атайын чийимге алмаштырылган. Мындан улам көкбөрү сүйүүчүлөрү эки жааттын кыл чайнашкан беттешин чыдамсыздык менен күтүшкөн.
Казакстанда улакчы көп го, бирок жалаң күчтүү балдар чогулуп келген. Былтыркы курама командада балдар келбеди, бирок башка балдар келди. Бирок буларга да күчтүү балдар келген. Өзбекстандын улакчылары менен кандай оюнду күтүп атасыздар? Жакшы оюн болот. Мурдагыдай кызык болбой калат деп атат да көрүүчүлөр. Кызык болбой калат. Бизге да кызык ойногон. Казак көкпөрүүчүлөрүнүн даярдыгынан күмөн саноолор мелдеш башталганда эле байкалган. Себеби спортчулар өз аттары жок келген. Андан тышкары Тайгазанды алып, былтыр Астанада өткөн көкпар оюндагыдай жердеги төгөрөк чийим кылуусун талап кылганын Кыргызстандын көкпөрүү федерациясынын өкүлдөрү айтып чыккан. Кечээги беттеште болсо Казакстандык көкпөрүүчүлөрдүн негизги чабуулчусу Мержан Матжан менен Сусамыр деген күчтүү атты 3-бөлүктө оюнга чыгарбай койгонун окуяга күбө болгондор айтышууда. Экинчи таймдын орто ченинен бардыгы башталды да, Казакстан ойногусу келбей баштады. Жалпы эсеп 2-1 менен ошо экинчи тайм жыйынтыктады. Ошондо жалпы эсеп ошо экинчи таймдын жыйынтыгында 3-3 болду. Ошондон кийин бардыгы билине башталды. Эми 3-чү тайм ачык эле көрсөтүп салышты. Коңшу оюнчулары бул жерден эми кандай десек, эмнесинен байкадык, казактарда эң күчтүү ат бар. Кыргызстандагы күчтүү аттардын бири десек болот. Бул Сусамыр деген ат. Сары Өзөндүн аты. Казакстанга берилген. Бул Сусамыр буга чейин биринчи таймда, экинчи таймдын башында өзбекстандыктар такыр ойноткон жок. Жекеме-жекеден башка аттарды такыр жолотпой койду. 3-чү таймда жөн эле киргизбей коюшту ал Сусамырдычы. Ошо жекеме-жеке чыгарбай коюшту, жөн эле талаадан өздөрү чыгарып коюшту. Себеби ал киргенде Өзбекстан дагы эле утулуп калмак. Себеби Өзбекстанда ал Сусамырга тең келе турган ат жок болчу. Экинчиден бул Казакстандын эң күчтүү оюнчусу Мейиржан деген оюнчу. 10-номурдагы ал кадимкидей эле казактардын Манас Ниязову деп айтсак болот. Ошону да чыгарбай койгону же өзү чыкпай койду. Бул жерден түшүнүксүз болуп калды, бирок ошентсе дагы чыкпай ошо ойдон эле ойнобой калганы дагы көп суроону жаратты. Бирок айрым адистер бул пикирлер менен макул эмес. Алар муну көкпөрүү оюну кыргыз менен казак элинен тышкары башка улуттарда дагы кеңири жайылтылып жаткан көрүнүш катары баалашууда. Ар кандай сөздөр айтыла берет да, бирок эми күч атасын тааныбайт дейт. Өзбекстан курама командасын көрдүңүздөр. Мен айтып коеюн, биздин федерация, көкпөрүү федерациясынын жетекчиси, жетекчилиги, жалпы кыргыз көкпөрүүчүлөр, жалпы элибиз ушундай жакшы маанайда колунан келген меймандостук менен тосуп атышат. Болгон жакшы мыкты аттарды тандап берип атат. Бардык командалардын шарттары бирдей болуп, Өзбекстан татыктуу жеңишке жетишти. Булар дагы мына мурда ойноп жүргөн командалар. Биз булар менен Навайга чейин барып ойноп жүргөнбүз. Кудай буйруса, мына жеңебиз деп келген экен, байгелүү орундарга ээ болобуз деп. Өзлөрүнүн максатына жетип атат. Биз да кубанычтуу. Бүгүн Кыргызстандын көкпөрүүчүлөрү өзбекстандык команда менен мөөрөй талашат. Ал эми Казакстан Орусиянын Москва облусунун командасы менен 3-чү орун үчүн беттешет. Мирбек Айтикеев, Аскат Ибраимов, НТС. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында эрежесиз эр уруштун чемпиондору аныкталды. Мелдеште кулатуу эр таймаш боюнча улуттук федерациясы өткөрдү. Бүйүр кызыткан таймашка кызыгып, сүрөп чыккандар көп болду. Спортчунун активдүүлүгү менен соккуруу техникасы бааланган күч сынашууга 7 жұп чыкты. Алардын ар бири жок дегенде 1 же 2 рет мушташып, утуп же жеңил ызасын тартып тажрыйба алгандар. Андыктан таймаш абдан кызыктуу болуп, мушкерлердин бирин нокаутка жыгылды. Акыры эрежесиз эр уруштун мыктылары аныкталып, кубоктун ээси болуп, Ислар Алиев аныкталды. Таймаштын жүрүшүнөн Мерим Ташыбекованын репортажы. Эрежесиз эр уруш болот экен деген кабарды угуп, көчмөндөр оюндарына келгендер таймаш боло турган жерге 1 саат мурда эле чогулуп калышкан. Кооптуу жана бүйүр кызыткан бул беттешти жакындан көрүп, сүрөп коштоп туруудан ырахат алгандар көп экен. Локтями запрещены удары. Понятно? Обоим удачи. По углам. Орус тилинен түзмө-түз которгондо бул аралаш мушташ дегенди түшүндүрөт. Андыктан оюн эрежесиз эр уруш деп аталганы менен анын бир аз эрежелери бар. У нас есть протяжение, есть селекшн, профайт. Бул жеке таймаш узактыгына жана эрежелерине жараша селекшн түрүндө чыкканагы менен урууга тыюу салынат. Профайтте дагы ушундай эле эреже. Ал эми глобал деген түрү аты айтып тургандай эле бүткүл дүйнөлүк эл аралык аренада чыкканагы менен урууга уруксат берилген. Таймашта активдүүлүк жана сокку уруунун техникасы бааланат. Чемпиондук куруу үчүн 5 мүнөттөн 5 раунд мушташса, катардагы беттеш 5 мүнөттүк 2 раундтан турат.
смешанный единоборство. Вообще кулатура таймаш это... Аралаш мушташ дегеле кулатуу жана эр таймаш бул байыркы кыргыз спорту. Спортчулар азыр спорттун ар кайсы категориясындагы түрлөрү менен машыгышат. Буга бокс, кикбокс, күрөш, дзюдо, самбо таймаштары дагы кирип кетет. Бүгүн өзүңүздөр күбө болгондой балбандар ар түрдүү категориялардан. Арасында спорт чеберлигине кандидаттар дагы бар. Бүгүнкү күндө спорттун бул түрү абдан популярдуу. Бул беттеште 7 жуп таймашты. Алардын ар бири жок дегенде 1 же 2 рет күрөшүп, утуп же жеңилүү ызасын тартып тажыйып алгандар. Андыктан таймаш бүйүрү кызытарлык, кызыктуу болду. Жада калса спортчулардын бири нокаутка жыгылды. Кыл чайнашкан мушташта мындай кырдаалдар болбой койбойт. Андыктан атаандашына сүр көрсөтүп жүткүнүп турган спортчуларды андай коркунучтарда токтото албады. Жеңүүчүлөр медаль жана ардак грамоталар менен сыйланды. Атаандашын көтөрүп чаап, үстөкө босток уруп согуу менен жеңип алган Ислер Алиев кубоктун ээси болду. Ал адатта грэплинг ыкмасын колдонуу менен жеңишке жетишерин айтат. Буга чейин 2016 жылы Казакстандын Астана шаарында өткөн жаштар арасындагы таймашта чемпион болгон спортчунун келечеги кең экенине машыктыруучусу ишенет. Использую технику борьбы грэплинга. Ислер грэплинг күрөш техникасын колдонот. Бул тажрыйбаны ал абдан жакшы өздөштүргөн. Андыктан дал ушул ыкма ага жеңиштерди алып келет. Ал буга чейин Азия чемпиону болгон. Азыр болгону 20 жашта. Келечеги алдыда деп ойлойм. Азырынча анын салмагы 70 килограмм. Бара-бара салмак таштайт. Азыр жаш болгондуктан салмак таштоо ага оор болуп жатат. Бул жеңиш жаш спортчуларды жаңы ийгиликтерге жетелейт. Мындай таймаштарды байма-бай уюштуруу келечектеги дүйнөлүк чемпиондорду даярдоого өбөлгө болот дешет уюштуруучулар. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС, Ысык Көл областы. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.